Айлык өкмөттөргө үлгү кылып туруп бир текшербейдиби? Үлгү кылып туруп бир текшерейли сен жумуштарыңдычы, кылган иштериңди текшерейли, элдерден сураштырайлы, жер сатып берген болсоң, же мыйзам буза турган болсоң, жоопку тартыласың. Макул. Ошого макулсуңбу? Макул. Эч кандай эмең жок, Андайым жок. Нараазычылыгың болбойт. Болбойт. Всё, жакшы, ошондой болот. Сиз канча болду иштегениңиз? 4 жыл болду. 4 жыл болду, ушул жерде именно. Первый зам болду. Первый зам болду. Эмне үчүн 4 жылдан бери жылбадыңыз? Же жакшы иштебейсиз, 4 жылдан бери первый зам аким болсоңуз. Эптеп-септеп күн өткүзөсүз. Же болбосо сиздин колдоочуңуз жок, башкаңыз жок, эч жака жыла албай жүрөсүз да. 4 жыл иштесеңиз сизге окшогон балдарды аким кылыш керек. 4 жыл первый зам болгондон кийин сөзсүз аким болуш керек. Аким болуп бир жерде башкарып, зыңгылдатып иштешиңиз керек. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Же сиз иштебейсиз, эптеп-септеп эле күн өткөрүп жүрө бересиз. Же болбосо сиздин баягыдай мындай бир колдоп бир бар аким бол деген жөнөткөн облустук же райондук жетекчилер жок да. Значит, аким сизде жакшы аким эмес. Аким каяктан келди? Качан келди? 4 жыл болду. Акимге дагы 4 жыл болду. Скөл район администрациядан келди. Эгерде 4 жыл аким бул жерде чыдап иштей турган болсо, анда жакшы аким экен анда. Анда акимди дагы көтөрүш керек экен. Мына базар коргонго аким турбай атат азырчы. Базар коргонго аким турбай атат. Базар коргонго мына акыркы эле мен билгенден 3-4 жылда эле бир 4-5 аким алмашып кетти. Бирөөсү коррупция менен колго түштү, бирөөсү чыдабай качып кетип калды, бирөөсү иштебей койду. Мына азыркы акими 1,5 жыл болду. Эгерде Ноокенде Ысык көлдөн келген мамлекеттик кызматкер 4 жылдан бери аким болуп иштеп атса, демек ал жакшы аким экен. Жакшы аким экен. Ошондой акимдерди колдошубуз керек. Анда сиз да аким болосуз, тугузбу? Жакшылап иштейсиз. Барлык нерсе жетишеби бул жерде? Эме эч кандай бир кемчилик жокпу? Жок. Стройкада эч кандай кемчилик жок. Акчасы бар, стройкасы бар. Жанагы мен бул акимге да тиешелүү да. Мен аким десеңиз, айлык сизге да тиешелүү. Мына стройкада иштеген балдар, стройкада курулуш иштеген биздин куручулар өзүбүздүн адамдары болот. Туттуңарбы? Өзүбүздүн кыргыздын жарандарын алганга аракет кылгыла. Себеби өзүбүздүн адамдар жумушсуз жүрсө, Пакистан, Бангладеш, дагы башкадан келген адамдарды алып алабыз. Булар арзан иштейт экен, ысыкта деле иштейт экен, же болбосо чыдап иштейт экен депчи. Өзүбүздүкүн алгыла, бир аз чыдамкай жок болсо дагы, зато өзүбүздүкү болот. Бир аз көбүрөөк акча төлөйсүңөр, но зато өзүбүздүкү болот. Макулбу? Өзүбүздүн жарандарга жумуш бергенге аракет кылгыла. Өзүбүздүн жарандар ушул жерде иштесин, кызмат кылсын, айлыгын алсын, бала чагасын баксын, таяка башка мамлекеттерге барып эмгек мигрант болуп кетпесин. Макулбу? Ошо аракет кылгыла. Ал үчүн райондун милициясынын башчысы ким? Азыр тиз жака жүрүңүз. Ошол милиция кызматкерлери менен чогуу, макулбу? Текшергиле экен. Ар бир биздин стройкада иштегендердин мыйзамдуулук чегин текшергиле. Өзүбүздүн граждандаргабы, кыргыздын гражданына тийбегиле. Ал Ысык көлдөн келип иштейби, Нарындан келип иштейби, же Оштон келип иштейби, Жалал Абадтан чыгып иштей берсин. Бири-бирине аралашып иштей берген жакшы. Өзүбүздүн граждандарга тийбегиле. Чет элден келип ушу стройкаларда иштегендерди текшериш керек. Мыйзамдуулугун. Так? Алардын визасы барбы, трудовая виза деп коет. Специальный ошо стройка келип иштей турган. Көпчүлүгү мына коңшу өлкөлөрдөн өтөт дагы, биздин коңшу өлкөлөрдөн өтөт. Баягы жөн эле границаны кесип өтөт, бүгүн өттү дагы. Бул жерде 10-15 күн иштеп, устачылык кылып туруп, кайра кетип калып атат. Же алар налог төлөбөйт, же айлыгынан пайдасы жок. Же болбосо биздин мамлекет иштей турган адамдардын ордун ээлейт. Ошондуктан өзүбүздүкүн иштеткенге аракет кылалы. Макулбу? Ишиңерге ийгилик болсун, жакшылап иштегиле. Эме ким? Молдор, мына кишинин фамилиясын берчи. Ушул кишини бир жака аким кылып жөнөтөйлү. Макулбу? Сиз өзүңүз кайерликсиз? Кошкарата, Момбек. Кошкарата местныйсыз экен да. Сизди как раз мамлекетибизде түндүк тарабында аким кылып жөнөтөйлү. Ошол жака бир жака барып аким болуп иштең. Жакшы. Как раз биз иштей турган акимдер азыр таппай атабыз. Макулбу? Фамилиясын башкасын бериң, мен администрацияга предложение берейин. Кетиңиз аким болуп.